20 may. Өз жашообузду кантип жек көрүү керек? Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүм берет. Ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат. Жакан 12 бөлүм 24-25 аяттар. Ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат деген эмнени билдирет? Бул деген сиз жок эле дегенде, бул дүйнөдө өз жашооңуз жөнүндө ойлонбошуңуз керек экендигин, башкача айтканда, сиздин жашооңузда эмне болуп жаткандыгы мындан ары маанилүү эмес экенин түшүндүрөт. Эгерде адамдар сиз жөнүндө жакшы сөз айтса, бул көп деле мааниге эмес. Эгерде алар сизди жек көрсө, бул көп деле мааниге эмес. Эгерде сиздин колуңузда көп нерсе бар болсо, же аз нерсе бар болсо, бул көп деле мааниге эмес. Эгерде сизди куугунтуктаса, же сиз жөнүндө калп айтышса, бул көп деле мааниге эмес. Эгерде сиз белгилүү адам болсоңуз, же эч ким тааныбаган адам болсоңуз, бул көп деле мааниге эмес. Эгерде сиз Ыйса менен бирге өлгөн болсоңуз, бул нерселердин баарынын эч кандай мааниси жок. Бирок Ыйсанын айткан сөздөрү мындан да күчтүү. Ыйса бизди жөн гана биз каалабаган кыйынчылыктардан өтүшүбүз үчүн эмес, бирок анын өзүн ээрчишибиз үчүн чакырат. Ким мага кызмат кылгысы келсе, ал мени ээрчисин. Мен кайсыл жерде болсом, кызматчым да ошол жерде болот. Ким мага кызмат кылса, аны атам урматтайт. Жакан 12 бөлүм 26 аят. Ал бизди кайсыл жолго чакырат? Анткени ал Гетсемания багын карай жана айкаш-чыгашты көздөй жол тартты. Ыйса бул жерде, эгерде ишиң жүрбөй жатса, анда буга капа болбо. Кандай болсо да, сен мен менен бирге өлгөнсүң деп айткан жок. Ал бизге, мен айкаш-чыгашты тандагандай эле, сен да бул дүйнөдө өз жаныңды жек көрүүнү танда деп жатат. Ыйса бул сөздөрдү айтуу менен бизге бул чындыкты жеткиргиси келген. Ким мени ээрчигиси келсе, ал өзүнөн баш тартсын жана өз айкаш-чыгачын алып, менин артымдан ээрчисин. Матай 16 бөлүм 24 аят. Ал бизди айкаш-чыгачты тандоого чакырат. Айкаш-чыгачты тандаган адамдар бир гана нерсени кылышкан. Алар ал жерде өлүшкөн. Өз айкаш-чыгачыңды ал деген сөз, бул буудайдын даны жерге түшүп өлгөндөй, сиз дагы өлүңүз дегенди түшүндүрөт. Сиз дагы мына ушундай жолду тандаңыз. Эмне үчүн? Кызматка толугу менен берилиш үчүн. Элчи Павыл мындай дейт: бирок мен эч нерсеге карабаймын жана өз өмүрүмдү эч аябаймын. Алдымда турган жарышты жана Теңир Ыйса тапшырган кызматты, Кудайдын ырайымы жөнүндөгү жакшы кабарды таратуу ишин кубаныч менен аягына чыгарсам эле болду. Элчилердин иштери 20 бөлүм 24 аят. Менин оюмча, мен Павылдын, эгерде мен Кудайдын ырайымынын даңкында жашап жатсам, анда мен менен бир нерсе болуп кетери мен үчүн мааниге эмес деп айткан сөздөрүн угуп жаткан сыяктуумун.